Казакстандын Борбордук шайлоо комиссиясы алгачкы шайлоочулардын катышуусу боюнча маалымат берди. Саат 10:00 карата бир палаталуу курултайга шайлоодо 2,264,000 ашуун адам добуш берген. Өлкө боюнча шайлоочулардын катышуусу 17,96% түздү. Бул убакытка чейин эң жогорку активдүүлүктү Кызыл Орда облусу көрсөттү. Дээрлик 23%. Андан кийин Караганды облусу 21%дан бир аз жогору жана Жети Суу облусу болжол менен 21%. Астанада шайлоочулардын 17%дан ашыгы добуш беришти. Эске салсак, 12,5 миллиондон ашуун казакстандык добуш берүү укугуна ээ. Добуш берүү участкалары ишин улантууда. Ал эми шайлоочулардын катышуусунун динамикасы күн бою жаңыланып турат. БШК кийинки расмий маалыматтарды Астана убактысы боюнча саат 14:00 жарыялайт.